берүү тармагындагы ар кандай көйгөйлөрдү жана маалыматтарды жума сайын телекөрүүчүлөргө жеткирип келген педагог көрсөтүүсү кайрадан түз эфирде. Саламатсыздарбы? Негизи эле учурда менталдык арифметика дүйнөгө кулачын жайып кенен жайылып келет. Негизи эле бул менталдык арифметиканын балага кандай таасири бар? Деги эле баланы өнүктүрүүдө менталдык арифметиканын пайдасы барбы? Негизи эле менталдык арифметика деген эмне деген сөзүнүн үстүндө биз бүгүн сиздер менен жакшы бир маек курмакчыбыз. Келиңиздер, анда дал ушул менталдык арифметикага тиешеси бар адис эксперттер да бүгүн биздин студиябызга келип отурат. Ошолор менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Аматова Айгерим Маматкалыковна, арифметикадан улуу инструктор. Жана ошондой эле Исаева Айбелен Замирбековна, арифметикадан инструктор. Жана ошондой эле бизге кичинекей Маматеминов Бакыт Айбекович да келип отурат. Бул бала эл аралык олимпиаданын жеңүүчүсү, Кыргызстанда 70 санды 0,6 секундда көбөйткөн рекордсмен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, да бир ирет эсиңиздерге сала кетейин, биздин бүгүнкү темабыз менталдык арифметика. Дал ушул менталдык арифметика боюнча өзүңүздөрдүн суроо сунуш пикирлериңиздер болсо, анда сөзсүз түрдө бүгүн бизге түз байланышка чыксаңыздар да болот. Ал үчүн 03222 коду менен 72105 телефонуна түз байланышка чыгасыздар. Эгер сиз WhatsApp колдонуучусу болсоңуз, анда 0550 коду менен 288176 номерине SMS билдирүүлөрүңүздөрдү жөнөтүп, бүгүнкү тема боюнча суроолорго жооп алып калууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Андан сырткары биз Facebook тиркемесинде дагы Билим каналынын баракчасында түз алып берип жатабыз. Дал ошол жерде дагы өзүңүздөрдүн комментарийлериңиздерди калтырып өтсөңүздөр болот. Алгач эле суроону ушул мен Айгеримден баштагым келип турат. Негизи эле ушул бир нерсени сөз кылаардан мурун ал эмне деги эле анын тарыхы, ошого токтолуп кетсек жакшы болот. Негизи ушул менталдык арифметика деген эмне? Бул бизге кайсы тараптан келди? Негизи эле менталдык арифметика деген түшүнүктүн өзү эмне? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Менталдык арифметика деген бул азыр көп эле жеке мектептерге кирген предмет. Тарыхын айта кетсем, өзү бул байыркы Кытайдан келген сабак. Менталдык арифметика пайда болгонго чейин мурун элдер мисалы дене мүчөлөр менен санайт болчу да. Мисалы башы 1 болсо колу 2, экинчи колу 3 болуп кете берет эле. Андан кийин ал кыйынчылык жараткан үчүн башка методдорду издеп башташкан элдер. Анан алар кумдун үстүндө мындай чийип санап башташкан. Бирок аба ырайына байланыштуу жамгыр жаап же шамал болгондо анын баары өчүп кетет болчу. Андан кийин элдер дагы ойлонуп башташкан, кандай дагы методика тапсак болот деп. Анан байыркы Кытайда бир ученый, Абакус деген ученый предмет окумушту, но Абакус деген предметти ойлоп чыккан. Тарыхы ушундай болуп келет. Ментальный арифметика деген бул өзү биз азыр Кыргызстанга 10 жыл болду окшойт келгенинечи. Биз 2016-дан бери сабак берип баштайбыз, I-класс борбору. Ар жеке мектептерде сабак беребиз. Азыр биз өзүбүздүн жеке борборубузда, I-класс деген борборубуз жана мектебибизде сабак беребиз. Менталдык арифметика деген балдарга болсо ар кандай жомок катары түшүндүрө сабак учурунда кантип иштеш керек экенинчи. Анткени кичинекей балдар түшүнүшү, мындай эске тутушу кичине кыйыныраак болгон үчүн ар кандай мыкмаларды иштетебиз. Эң сонун маалыматтарды ала алдык. Мен Айбеленге кайрылгым келип турат. Негизи эле ушул менталдык арифметиканы балдар канча жаштан баштап өздөштүрө алышат? Деги эле ушул менталдык арифметикага эгер ата-энелер кызыккан болсо, баланын математикага болгон бир аз жөндөмү болсо, алар канча жаштан баштап менталдык арифметиканы окутуучу билим берүү мекемелерине жетелеп келсе болот? Саламатсыздарбы? Ментальный арифметиканы өзү 4 жаштан алып келсе болот. 4 жаштан 12 жашка чейин балдар катышса болот. Эгер бала числолорду билсе, сандарды билсе эле ментальный арифметикага кирсе болот. Ментальный арифметиканын бул өзү негизи баланын шыгына карай болот. Эгер бул баланын шыгы жок болсо, биз сразу эле ошо немеге балдарга кызыктырган аракет кылабыз. Биринчи эле сабактан бизге келген балдар кызыгып кетишет. Анан ментальный арифметикада балдарыбыз шыгына карай алдыга жууп кеткендер болот. Мисалы биринчиден балдар келгенде эле Абакус менен таанышат.
абакустун түзүлүшүнө карай. Мисалы, бул абакусту айтканда түзүлүшү ошол орусча айтканда черная рама деп коебуз. Анын ортосунда мынау немелерди косточка деп коебуз. Косточкаларды экиге бөлүп турат. Анан дагы ошо бала биринчиден ошо абакус менен таанышып санап башташат. Эми тагыраагы ошол телекөрүүчүлөргө дагы маалымат жакшыраак жетиш үчүн абакус деген бул ошол атайын менталдык арифметикада берилген тапшырмаларды чыгаруучу, калькулятор сыяктуу ордун же баягы эсептөөчү, шот деп коебуз, ошол сыяктуу ордун алмаштыруучу бир куралбы? Бул кандай? Ошол боюнча кеңири айтып берсеңиз. Абакус деп ошол калькуляторду алмаштыруучу курал болуп эсептелет бизде. Биринчиден ошо абакус менен санап, бара-бара арифметикалык санайт колдору менен. Кийин анан абакусту визуалдык түрдө элестетип, анан чыгарып башташат биздин балдарыбыз. Эң сонун маалыматтарды ала алдык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, биздин көрсөтүү түз эфирде уланып жатат. Андыктан сиздер экранда чыгып турган номерлерге байланышып, бүгүнкү биздин менталдык арифметика деген темада өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды, сунуштарыңыздарды, пикирлериңиздерди калтырып кетсеңиздер, сөзсүз түрдө бүгүнкү биздин студиябызда турган адис эксперттер сиздерге жооп берип кетмекчи. Ушул менталдык арифметика боюнча рекордсмен, кичинекей биздин өзгөчө жөндөмү бар математикага жаш жеткинчек балабыз Бакыт дагы студиябызга келген. Ушул Бакыт менен да бир аз маектешели. Бакыт, айтып өтсөң дегиле, ушул менталдык арифметикага канча жаштан баштап бардың? Ал жерде барганда кандай эле, анан эмнелерди өздөштүрө алдың, эмнелерди үйрөнө алдың? Кантип ушул рекордсмен деген статусту багындыра алдың? Мен 6 жашымда менталдык арифметикага келгем. Мен болсо биринчи келгенде эчтекен билген эмесмин. Мен абакус менен чыгарып баштап, одан ментальныйга өткөм. Ментальный өткөндөн кийин биринчи олимпиада болгон. Олимпиададан биринчи место алгам. Биринчи Ошто болгон. Одан кийин экинчи олимпиада баргам. Ал Өзбекстан мамлекетинин Ташкент шаарында болгон. Мен ал жакта да биринчи место алгам. Андан кийин да катышып жүрдүңбү сынактарга? Катышкам. Одан кийин мен Ыскөлгө баргам. Ыскөлдө мен 3-чү место алып калгам. Демек, барган жердин баарынан эле ушул байгелүү орундарды багындырып, бир байгелүү орундарга чыгып, эң сонун белектерди алып кайтасыңбы, Бакыт, же кандай? Баягы айрым учурларда болбой калган учурлар да болобу? Бизде бир олимпиада болгон. Ыскөлдө акта приз берген. Калган баары жок олимпиадада приз берген. Мен планшет, iPod, телефон утуп алгам. Эң сонун азамат. Ушул азыр бүгүнкү күндө жогоркуда эжекелериң берген тапшырмаларды кандай чыгарасың? Сен негизги өзүңүн ыкмаң эмне? Айрымдары ушул биз алган маалыматтар боюнча көбүнчө кол менен эсептеп, анан мээде сактап турушат экен да. Сенде кандай? Сен кандай ыкмаларды колдоносуң? Мага болсо кол менен чыгарган удобныйраак болот. Кантип эсептейсиң? Эми биздин телекөрүүчүлөр менен да бөлүшүп өтпөйсүңбү? Мисалы, тапшырмалар берилип атат. Алар айрым учурда белгиленген бир убакытка да берилип калышы мүмкүн да. Аябай сага чукул тез убакытта чыгарыш керек болсо, кантип чыгарасың? Ушентип чыгарам. Адашпай тез чыгарыш керек. Адашып калса эмне болот? Адашып калса жооп туура эмес болуп калат. Туура эмес болуп калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө эмне? Колдун жардамында тез чыгарганга аракет кылышыбыз керек экен. Ушул маалыматтардан кийин Айгеримге кайрадан кайрылсам, Айгерим, айтып өтсөң, ушул менталдык арифметика балага кандай шык жөндөмдөрдү берет? Баланын баягы бул жаш балдар, кичинекей өспүрүм курактагы балдар, алардын өнүгүүсүнө кандай жардамдарын бере алат? Бизге менталдык арифметикага келгенде, бала биринчи келгенде кээде балдар аябай активдүү бала келет, кээде болсо аябай тартынган бала келет. Биз бирок биздин сабактарга келип баштаганда балдар аябай ачылып башташат да. Анткени биздин группада 5-6 бала болсо, аялар аябай бири-бири менен достошуп башташат. Анан ар кандай олимпиадалар болот. Биз борбор ичинде да олимпиада өткөрүп турабыз. Анткени балдар өзүнүн башка кандай орусча айтканда соперниктерин көрүп, мотивация болуп баштайт да. Аларга деле аябай аракеттери көптөп башталат. Анан жакшы чыгарып башташат. Кээде болсом аябай тартынган балдар биринчи олимпиадаларында эгер
орун албай калса, кээ биркилер ыйлайт, кээ биркилер болсо наоборот мындай аябай күчтөнүп башташат да. Анан бирок ага карабай бир канча убакыт өткөндөн кийин бала ачыла баштайт. Ата энелер деле келип бизге көп жолу ушундай учурлар болгон. Силердин вот эмеңерге борборуңарга бердик, акас борборуңарга бердик, балам аябай өзгөрүп баштады, сабактардан деле, мектепте деле жакшы результаттарга жетип баштады депчи. Мисалы, менталдык арифметиканы биринчи үйрөткөндө абакусты үйрөтөбүз дедик го, ошону эле анан кийин элестетип баштайт. Ал элестетип баштаганда биринчи очередь фантазиясы өрчүлөт, андан кийин эске тутуму жакшы болот да. Анткени абакусту эле элестетип, ошонун ичинде эле санаш керек болот да. Аларды санаганы ошону элестетип, эсинде сактап калыш керек болот. Аябай кыйын, мисалычы, чоңдор андай жетишкендикке ээ болушу кыйын да. Кыла албайбыз, биз деле чоң эмелер, инструкторлор деле андай ушу биздин балдарыбыз чыгарган мисалдарды биз андай тез убакытта чыгара албайбыз. Айбелен айтып өтсөңүз, негизи ушул бүгүнкү күндө биз илимий технологиялык өнүгүү мезгилинде жашап жатабыз. Биздин бүтүндөй тегерегибиз интернет жана ошондой эле ар кандай технологиялык жабдыктар менен курчалган да. Ушул атайын окуу борборлоруна келбестен эле баланын аябай кызыгуусу болсо, интернеттен өз алдынча үйрөнүүгө мүмкүнбү арифметиканы? Мүмкүн эмес. Буга милдеттүү түрдө инструктордун жардамы керек. Буну үйрөнүш үчүн, мисалы, менталдык арифметиканы үйрөнүш үчүн өзүнүн этаптары болот, өзүнүн эрежелери болот. Бунун эрежелерин билиш шарт да. Ушул арифметика менен иштөөдө, менталдык арифметика менен иштөөдө кантип иштөө кажет? Кандай сиздер ушул эми кеңеш берет элеңиз? Эмне кылыш керек? Биринчи кандай кадамдарга барыш керек? Буга чейин мен айтып кеткендей эле, биринчи болуп сандарды так билиш керек. Бир орунду сандар, эки орунду, үч орунду сандар билиш керек. Анан биринчи эле баштаганда мен жогоруда айтып кеткендей, абакус менен иштеп баштайбыз. Абакус менен жакшы таанышкандан кийин, анан кийинки эле этаптарга өтүп кетебиз, арифметикалык болуп жана визуалдык түрдө ОЗ2 чыгарууга. Демек, жөнөкөйдөн татаалга карай барабыз, Дал ушул жөнөкөйдөн татаалга карай баратканда баланын жаш өзгөчөлүгү атайын бир программада эске алынганбы? Айтайын дегеним, кээ бир бала ушунчалык математикага жөндөмдүү болот дагы, алар аябай тездик менен үйрөнүшү мүмкүн да. Дал ошол мезгилде жаш өзгөчөлүгү менен, мисалы, кадимки мектептегидей биринчи класс, экинчи класста дегендей кылып окутасыздарбы? Ооба, ар биринин жашына карай окутабыз. Ар бир группада өзүнүн жашына жарашыктуу балдар болот. Бирок, мисалы, бир группада ар кандай жашта балдарды киргизип, аларга менталдык арифметиканы үйрөтүп баштасак, мисалы, жашы төмөнүрөөк бала жакшыраак үйрөнүп кетиши мүмкүн да. Ал баланын өзүнүн шыгына да карай болот да. Же башка түрдө деле болуп кетсин. Төмөнүраагы, жаш төмөнүрөөк жакшы кетиши мүмкүн, же жашы чоңураак жакшы болушу мүмкүн, ушундай да. Бирок, мисалы, визуалдык түрдө ОЗ2 чыгарганда биздин жашы төмөнүрөөк балдарыбыздын фантазиясы жакшы өрчүлгөнүнө байланыштуу алар жакшы алып кетишет. Демек, ошондо балдарды канчалык жашы кичинекейинде берсе, ал ошончолук менталдык арифметиканы өздөштүрүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Өңкүдө айтып кеткендей эле, менталдык арифметика менен балдарды жашынан бергенде бул жакшы логикалык өрчүүгө жакшы жардам берет. ОЗ2 сүйлөөгө дагы, анан угуу аппараттарыбызда жакшы иштеп баштайт. Эң сонун, мынакей биз жогоруда Бакытты айтып өткөнбүз, бул рекордсмен деген наамы бар. 70 санды, 70 санды 0,6 секундада чыгарып болгон деп. Жогоруда теле көрүүчүлөр кандай чыгарды экен деп кызыгып калган болушу мүмкүн. Келиңиздер, дал ушул Бакыттын кандай рекордсмен деген наамды багытканын азырда бир текшерип өтөлү. Бакыт, даярсың да, сага биз азыр тапшырмаларды беребиз. Канча минут мүмкүн болсо, канча секундада чыгара аласың, Бул жерде секундалары көрсөтүлөт, Бизде мындай платформа бар, Кыргызстан боюнча бүт баарыбыз иштейбиз. Мисалы, бул жакта бир гана кошуу эмес, кемитүү дагы сандар чыгат. Бүт формулалар кирген. Анан 0,6 секундада 10 санды, 2 орунду 10 санды чыгарат. Азыр мен коюп берсем, Бакытка көрүнө турган кылып. Демек, 6 секундада, 0,6 секундада 10 санды чыгарат. Бакыт, көрүнүп турабы сага? Көрүнөт. Баштайбыз,
Даярсыңбы? Баштадык. Жооп 462. 462. Айым бул жактан текшеребиз, Бул жактан текшерсек, платформа өзү туура экен же туура эмес экенин көрсөтөт. Сам ол жакта биз жазган жооп, бул жакта туура жообу. Бул жакта туура деген жоопту көрсөтүп турат. Да бир жолу берип көрбөйлүбү? Макул. Теле көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн. Жооп 249. Эң сонун ошондо 0,6 секундта биздин Бакыт чыгарды да. Бакыт негизи ошол 70 сан менен гана чектелдиңби? 0,6 секундта же андан дагы эгер убактысын узагыраак коюп берсе чыгарасыңбы? 2 орундуу сандарбы же 3 орундуу сандарды да чыгарып калган мезгилдер кезиктиби? Негизи 3 орундуу сандарды чыгара аласыңбы? Мен 3 орундуу санды чыгардым. Кыйынчылык болбодубу? Кыйынчылык жок болгон эмес. Азыр кантип эстеп калдың ушунча сөздүн, ушунча тамганын баарын? Мен мисалы көрүп жетише албай калдым да. Мен колумда эстейм, 100-200'дөрдү башымда эсептейм. Башыңда эсептейсиң, Колуңда эсептегенде мисалы 45, 47, 91 деген сандар чыгат го, ошолорду кантип эсептейсиң? 45 болгондо кандай кылабыз? Бизде бир методика бар да, мисалы манжаларыбызды ошо абакустун косточка деп коет, сары немелери, частьтары. Ошону манжаны абакустун ошо косточкасында кылып элестетип балдарга үйрөтөбүз. Оң колу 1 орундуу сандар, экинчи сол колу 2 орундуу сандар кылып үйрөтөбүз да. Анан бизде ар кандай эмелер бар, көптөгөн уровеньдер бар. Биринчи биз балдарга кошууну үйрөтөбүз, андан кийин кемитүүнү үйрөтөбүз, андан кийин көбөйтүүнү, анан деление. Демек сандар чыкканда сөзсүз түрдө кошуу, кемитүү, бөлүү дагы кошуу өзүнүн эмеси менен, этаптары менен. Бакыт болсо бүт баарын өткөн уже, бүт уровеньдерди. Бакыттан да күчтүү силерде балдар барбы? Мүмкүн болсо алар эл аралык сынактарга катыша алдыбы? Кандай бүгүнкү күндө силерде ийгиликтүү жаңылыктар бар? Бизде аябай көптөгөн балдар бар, жакшы жетишкендиктерге жеткен. Мисалы эл аралык Дубайда болгон бир жолу олимпиада, ал жакта да биринчи местолорду алып келгенбиз. Ташкентте деле биринчи орундарды алганбыз. Бакыт 6 жашарлардын ичинде алган биринчи орунду. Ал жакта 8, 9 андан да чоң жаштагылар катышкан, баарыбыз эле место алып келгенбиз. Мисалы мына жакында ноябрдын башында Бишкекте болду эл аралык олимпиада. Ал жактан деле биз 11 бала алып бардык. 11 баланын ичинен 12 орунга ээ болуп келдик. Манткени биздин неге 11 бала алып келип 12 орунга ээ болдуңуздар десеңиздер, бизде Бакыт өзүнүн жашына туура келген уровеньге да катышты. Андан тышкары рекорд деген биз жана айтып кеткен 70 санды 2 орундуу сандарды рекорд кылып коюп келген үчүн дагы бир место алып келгенбиз. Демек бүгүнкү күндө Бакыт сиздердин окуу борборунун эң ишенген мыкты жигиттеринин бири. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге жаңы гана кошулуп жаткан болсоңуз, анда биз бүгүн менталдык арифметиканын өзгөчөлүктөрү боюнча сүйлөшүп жатабыз. Сиздерге да бир ирет маалымат болсун үчүн менталдык арифметика деген эмне жана аны кандай ыкмалар менен чыгарабыз деген мааниде сюжет даярдаганбыз. Келиңиздер дал ошол сюжетке кезек берсек. Менталдык арифметика ооз-2 тез эсептөөнүн негизинде түзүлгөн балдарды интеллектуалдык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүчү уникалдуу усул болуп эсептелет. Бул окутуунун ыкмасынын негизги баалуулугу балдардын мээсиндеги 2,5 шаарчасын өстүрүү менен бирге аларды ар тараптуу өнүктүрөт. Анын биринчи компоненти абакус болуп, кандайдыр бир эсептерди кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү менен үйрөнө алышат. Экинчи компоненти абакустун сүрөтү тартылган менталдык карта деп аталат. Аны менен окуучу картада тартылган шуруучаларды элестетүү ыкмасы менен жылдырганды үйрөнөт. Ал эми үчүнчү компоненти визуалдык саноодо бала элестүү санай баштайт. Бул усулдун бала үчүн кандай пайдалуулугу бар? Мээнин 2,5 шаары бир мезгилде иштейт. Мындай ыкма башка методикаларда жок.
бала образды ой жүгүртүп, эс тутуму жогорулап, элестетүүсү күчтүү болот. Маселелерди стандарттуу эмес ыкмалар менен чечүүгө үйрөнөт. Интуициясы, чыгармачылык жана интеллектуалдык жөндөмдөрү өсөт. Көңүлдү бир нерсеге топтоп, өжөрлүк менен тырышып эмгектенет. Башка окуу предметтерди, чет тилдерди тез өздөштүрө баштайт. Чечимдерди тез кабыл алганга үйрөнүп, лидерлик сапаты калыптанат. Ал эми абакустун тарыхына токтоло кетсек, абакус электр кубатына муктаж болбогон калькуляторго окшош жана балдардын мээсин өнүктүрүүдө ийгиликтүү колдонулган абдан популярдуу арифметикалык курал болуп эсептелет. Абакус латин тилинен которгондо эсептөөчү курал дегенди түшүндүрөт. Аны байыркы Греция жана байыркы Римден же тагыраагы 2500 жыл мурун Месопотамияда табылган. Анда жашаган адамдар эң биринчи абакусту колдонуп, арифметикалык эсептерди чыгарып келишкен. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер педагог көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин темабыз менталдык арифметика. Дал ушул менталдык арифметика боюнча сиздердин суроолоруңуздар болсо, анда экранда чыгып турган номерлерге байланышып, бүгүнкү күндө биздин студиябызга келип отурган коноктордон суроолоруңуздарга жооп алып калууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Бизге жаңы гана кичинекей таланттуу, жөндөмдүү кызыбыз келип кошулуп отурат. Абдумуталипова Айдай, эл аралык олимпиадалардын жеңүүчүсү, рекордтордун катышуучусу. Айдай, биздин көрсөтүүгө кош келипсиң. Деги эле ошол рекордтордун жеңүүчүсү деген наамды алыштагы өзү кыйын да. Ошол канча рекордко, канча сынакка катыштың, анын ичинен канча рекорд деген наамды багынта алдың? Менин атым Айдай, мен 12 жаштамын. Мен 6 жашыман баштап А класска барганмын. Биз көп олимпиадаларга барганбыз. Ташкент, Бишкек, Дубай, Турция жана башкаларга. Мен ошо олимпиадалардан көп орундарды жеңип алгам. Бирок болбой калган учурлар да болгон. Эң сонун биз эми ушул жалпы телекөрүүчүлөрдөн келген суроолорго кезек беребиз. Алгачкы суроону окуй кетейин, мүмкүн болсо жооп берип коесуздар. Саламатсыздарбы? Бул абдан чоң бизнес болду. Кыргызстандын келечеги, балдарыбыздын келечеги үчүн арзаныраак кылса болобу дейт. Албетте арзаныраак кылса болот. Биздин мисалы окуу жайда, А класс окуу жайыбызда акциялар, арзандатуулар жүрүп турат. Эгер баланын шыгы аябай жакшы болсо, биз 50% скидка алып беребиз. Жана эгер баланын өзүнүн нарагында аябай жакшы менталдык арифметика кызыгуусу болуп, өзү аябай келгиси келип, мындай жакшы алып кетсе, ага биз бекер окуткан даярбыз. Эң сонун. Кийинки суроону жаңыртып өтөйүн, жооп берип коесуздар. Адресин айта кетиңиздерчи, баламды окутайын дедим эле деген суроо. Биз Ленина 339 адресинде жайгашканбыз. Ориентирин айтып койсом, телекомдун маңдайында А класс деген жазуусу бар. Бала канча жашта экен, даанышман экен дейт. Тилекке каршы Бакыт чыгып, ордуна Айдай келди эле. Бакыт боюнча маалымат берип өтсөңүздөр. Бакыт азыр 9 жашта, 6 жашынан баштап менталдык арифметика келип баштаган. Андан кийинки суроо, ушул менталдык арифметикага катышкан балдар математикадан олимпиадага катышабы дейт? Албетте, менталдык арифметикага барган балдарыбыз тез санап, математикадан эң алдыңкы орундарды алып келишет. Кийинки суроо дагы жакшы суроо келип түшкөн. Саламатсызбы? Менталдык арифметикага кружоктор болот. Биздин мектепте өтө кымбат баада болот. Ошону арзаныраак кылса болобу? Менин да балдарым катыштырсамбы дейми? Мүмкүнчүлүк болбойт. Кымбат болгондуктан кандай бир акция сыяктуу нерселер барбы? Биздин центрде көп эле акциялар болуп турат. Инстаграмда баракчасын карап турсаңыздар, скидкалар болот, майрамдарга карата. Анан мектептерде ар мектеп өзүнүн баасын коет да. Биздики борборубузда
менталдык арифметиканын өзү сабагы 3 жолу жумасында болот, 1 сааттан 1,5 сом. Андан башка комплекс деген сабагыбыз бар. Аны английский менен ментальный арифметика экөөгө кошо киришет 2 сааттан. То есть жумасында ошондой эле 3 жолу, ар бир сабак 1 сааттан болот. Ошондо 2,5 сом комплексный сабак деген. Эң сонун кийинки суроо, саламатсыздарбы? Так адреси жана аталышы кандай экен? Дагы бир жолу айта кетсем, Ленина 339 деген адрес менен жайланышкан ориентир телеком ЛТРдин маңдайында. Ай класс деген окуу борбору. Бакыт канча жылдан бери катышып келет деген суроо. Бакыт азыр ошондо 3 жыл болуп калды окшойт катышканы. Тынбай, бирок эмнеси айта кетсем, ал болсо Бакыт тынбай келип катышып менталдык арифметиканын сабактарын эч калтырбайт болчу да, анан өзүнүн үйүндө деле аябай аракети көп болчу. Биз мисалы 30 задание берсек, тапшырма берсек, ал болсо 50 задание кылып келет эле да. Өзүнүн аракети аябай көп болчу. Ошол ушундай жакшы результаттарга жеткен. Эми жеке мен өзүмдүн суроо. Айтсаңыздар, деги эле ушул баланы алдыңыздар, окутуп жатасыздар, ага ошол менталдык арифметиканы өздөштүрүүсүнө аябай жардам бердиңиздер. Андан кийин ушул канча убакыт, канча мөөнөт өткөндөн кийин аны ушул сынактарга катышууга мүмкүнчүлүк алат ушул бала? Убактысына карабайбыз. Бала канчалык, мисалы, бара турган жерде өзүнүн критерийлерин берет да. Мынанча уровеньде деп, уровеньдерине карайбыз баланынчы. Мисалы биз бир айда деле даярдап коебуз бизге келаткан баланычы. Анткени биз олимпиада деген малда биз аябай күчтүү даярдап баштайбыз балдарыбызды. Кээде күндө болсо да күндө чакырып, акысыз деле даярдаган убактарыбыз болгон. Аябай биз өзүбүз деле кызыгабыз ошонун бүт олимпиадаларда орун алганычы. Ошого олимпиадага карап, Айбелен айтып кеткендей критерийлерине карап, эң жеңилдерине болсо жаңы келген балдарды жеңил критерийлерге барабыз. Көбүрөөк келген балдарга катышып жүргөндөргө оорураак критерийлерине катыштырабыз. Айдайга суроо бергим келип атат да, Айдай. Анакей менталдык арифметикага келип катыштың, андан өз мындай оңой ыкма менен чыгаруу жолдорун үйрөнүп алдың. Андан кийин ошол кадимки эле мектепке баргандагы математика сага кызыктуу элеби же менталдык арифметикага келгенден кийин математика анча кызыктуу болбой калдыбы? Менталкага киргенден кийин математика кызыксыз болуп калды. Эмнеге? Анткени задачалар аз кетебизде. Задача анча көп кылбайбыз. Только неме примерлер болот. Аларды мен ментальный счет менен эле алып коем. Анан кызыксыз болуп калат математика. Ушул маалыматтан кийин эми сиздерге суроо бергим келип атат да. Балага ушунчалык анын шык жөндөмүнө, математиканы өздөштүрүп кетүүсүнө, ал эле эмес баланын ушул 2,5 шары тең иштейт, көп жактан, кругозордук жактан, логикалык жактан аябай жардамы чоң деп айтып жатасыздар да. Анан эмне үчүн ушуну жеке менчик мектептерде гана эле ишке балдарга окутуп, анан кийин мамлекеттик мектептерде жок? Эмне үчүн мамлекеттик мектептердин окуу программасына киргизсе болобу деген суроо да. Киргизсе болот. Мисалы башка өлкөлөрдө менталдык арифметика сөзсүз түрдө сабак катары киргизилген. Бизде баалуу болгон үчүн, анча жакшы таралбаган үчүн, эми эле тарап келаткан бул предмет болуп эсептелет да. Жана бунун методикалары аябай баалуу болгон үчүн только жеке окуу жайларда гана болот да. Бирок мамлекеттик мектеп программасына киргизсе болот, э? Болот. Ошол биздин билим берүү жана илим министрлигинен сиздер ошо Кыргызстандын жаш келечек муундарына кайдыгер карабаган инсан катары суранат белеңиздер? Ооба, биз абдан суранат элек. Ошо программасына киргизип койсок, биздин оюбузча Кыргызстан көптөгөн жетишкендиктерге жетет болчу. Өнү көп. Жаштарыбыз аябай акылдуу болуп, бүт дүйнөгө биздин Кыргызстанды деңиретип, белгилеп чечим кабыл. Бизге дагы суроолор аябагандай келип жатат, мүмкүн болсо жооп берип коесуздар. Саламатсызбы? Менталдык арифметикага баланы канча жаштан бериш керек, канча сом? Менталдык арифметикага биз 4 жаштан баштап 12 жашка чейин кабыл алабыз. Бирок 4 жаштагылар 10го чейин санды билсе да, эгер 10го чейин санды билсе, биз башынан баштап үйрөтүп баштайбыз. Анан бирок бизде өтүнчүбүз ата-энелерге бар эле. Анда биринчи эле алып келип баштаганда аябай көптөгөн результаттарды күтүп башташат да ата-энелерчи. Анан балдарына деле бир примерлер берип коет, сандарды эмнеге чыгара албай атасың деп алып келип алышат бизгечи. Эмне балам бир айдан бери келип атат, ушуну чыгара албай атат депчи. Биз ата-энелерге суранып кетет элек,
результаттарын аябай эле мындай басым кылбай, поддержка кылып балдарыңыздарга жардам берип, тапшырмасын өз убагында аткарганы жардам берсеңиздер, жакшы результатка жетет электир. Бизге эң сонун суроо иретинде маалымат келип түшкөн. Саламатсыздарбы? Салам барыңыздарга, мүмкүн болсо барыңыздар жооп берип койсоңуздар дейт. Биринчи бирок Айдай жооп берсе деп жатам менчи. Айдай, сага тапшырма иретинде суроо экен. Баштадык, мен маркеттен 65 сомго сметана, 78 сомго творог, 96 сомго күрүч, 25 сомго нан алдым эле. Бул канча болот дейт? Кайталап коесузбу? Кайра айтайынбы? 65 сомго сметана, 78 сомго творог, 96 сомго күрүч, 25 сомго нан алыптыр. Канча болот? 264. Туура айттыңбы? 264 сом. 264 сом болду. Андан кийинки суроо ушул. Негизи эле балдар ушунчалык көп маалыматты эсине сактоодо же кандайдыр бир аны чыгарууда чарчап калышабы? Аларга кандай кайра колдоолорду бересиңер? Бизде кээ ата-энелер сурашат да, эмнеге күндөмө сабак депчи. Биз жумасында 3 күндө бандай понедельник, среда, пятница күнү алып келет балдарынчы, же болсо вторник, четверг, суббота күндөрү. Анткени балдар 1 саат сабагында андай прям чарчап деп айтпайбыз, бирок мээсине нагрузка келет да. Ошон үчүн бир күн эс алдырып, анан кийин күнү алып келе турган кылып суранабыз да. Анан бирок олимпиадага даярданганда бизде көптөн бери олимпиадаларга барып келген балдар ошондой нагрузкага көнүп калышкан экен да, аябайчы. Анан кээде болсо аларга азыраак задание берип койсок, кайра сурашат, көбүрөөк бериңиздерчи депчи. Анан бара-бара мен оюмча балдар уже канчалык көп мындай примерлерди, заданиелерди берип баштаса, ошону көнүп башташат. Кыйын болбойт. Азыр эми ушул Айдайга дагы биз анын билимин текшерибиз, суроо берип кетели. Айдай жогоруда эжекелер айткандай, 1 орунду, 2 орунду эмес, 3 орунду сандарды дагы мыкты деңгээлде чыгарат экен. Анда эмесе Айдайга дагы ошол 3 орунду сандан тапшырма беребиз. Айдай, даярсыңбы? 3 орунду сандар азыр 5 сан чыгат. Канча убакытта бүтүшү керек? 2 секундада. 2 секунда, ар бир сан 2 секундадан чыгат. 4 орунду болуп калыптыр, 4 орунду сандар. Жооп. Жооп. 27.799. 799. Мүмкүн болсо телекөрүүчүлөргө көрсөтөбүз. 3397 болуп калыптыр. Азыр башка берсек болобу? Айдай даярданабыз, толкунданбайбыз, 3 орунду сандарды берип көрөйүн. 3 орунду сандар. Эки миң 426. 2426. Туура, туура чыгарды. Айдай, 4 орунду сандарды чыгарышта бир аз кыйналасыңбы же аларды деле бир аз убакыты көбүрөөк болсо чыгаранга мүмкүнчүлүгүң барбы? Убакыты көбүрөөк болсо мүмкүнчүлүгүм көбүрөөк болот, бирок аз убакытта эле чыгарышым мүмкүн, бирок көп тренироваться этиш керек. Даярданыш керек, Негизи ушул 3 орунду, 4 орунду сандарды айрым учурда чоң эле адамдар деле калькулятордун жардамында чыгарышат да. Сен ушул 3 орунду, 4 орунду сандарды менталдык арифметикага барып окуп үйрөнгөндөн кийин канча убакыттан кийин чыгарып баштадың? Мен 3 орунду сандарды математикадай столбик менен кылат элем. Неме ментал класска баргандан кийин уже колдор менен кылып баштадым. Эң сонун азаматсың. Дагы суроого жооп берип коесуздар, саламатсыздарбы? Менталдык арифметиканы үй шартында үйрөтүш үчүн учебниктер барбы? Үйдө отурган энелерге же окуусун окуш керекпи? Кандай дейт? Мен жогоруда айтып кеткендей эле менталдык арифметиканын өзүнүн уровеньдер болот деп, аны үйрөнүш үчүн обязательно инструктордун жардамы керек.
Кийинки суроо. Олимпиада болор алдында балдардын мээсин канча күн эс алдырасыздар? Биз натыйжабызга караганда, биздин опытка караганда, мурун биз балдарды эс алдыра эле деп бир жума же болсо 5-6 күн эс алдырып койот элек да, аябай даярдап, анан кийин Олимпиадага келгенде эле балдар будан да тез чыгарып аткан примерлерди чыгара албай калат эле да. Ошого биз мисалы бир күн аябай катуу даярданса, эртеден кечке отургузбайбыз. Биз деле 1-2 саат иштетип туруп, достордун жанында сүйлөшөт, ойношот, анан кийин 1 саат мисалы эс алышат алар өздөрү элечи ойноп, керек болсо кино коебуз, ар кандай оюндарды түзөбүз, ойнойбуз балдар менен. Анан кийин кайра 1-2 саат иштейбиз. Анан кийин үйгө баргандан кийин обязательно үй тапшырмасы болот. Аны чыгарып келгенден кийин мисалы Олимпиадага 1 күн калганда эс алдырабыз. Анан кийин Олимпиада күнү эртерээк Олимпиадага чейин эртерээк жатып, жакшы эс алып турсун дейбиз дагы, анан кийин эрте тургандан кийин өзү алдынча дагы иштеп башташат балдар. Аларды психологиялык жактан дагы даярдайсыздар. Биздин убактыбыз чектелип баратат, тилекке каршы, ошондуктан сиздерге эркен микрофон sunайын. Жалпы коомчулукка, анын ичинен ушул балам бир жакшы келечекте жакшы нерселерге умтулуп, жакшы нерселерди алып калса экен деген ата-энелерге сизден кыска нуска сиздерден кеп кеңеш болсун. Биринчиден баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Балдарыңыздар менен дайыма бар болуңуздар. Эгер менталдык арифметикага кызыксаңыздар, биздин А-класс окуу борборубузга келип, балдарыңызды берип, аябай жакшы результаттарды алып кетсеңиздер болот. Эгер мүмкүн болсо, бизге келген суроолордун көбү ушул адреси кандай экен, кайсы жерге жайгашыптыр, канча сом экен деген эле суроолор келип жатат да. Мүмкүн болсо ошону так айтып, анан өзүңүздүн сөзүңүздү айтып өтөсүз. Биз Ленина 339 деген адресте жайгашканбыз. Баасы менталдык арифметика өзү 1,5 сом, жумасына 3 жолу болот, айына 1,5 сом болот. Анан эгер кааласаңыздар, англис тилинде эле кошумча комплекс деген курсубуз бар. Анын ичинде английский, анан кийин менталдык арифметика да бар. Анын баасы 2,5 сом болот. Мен деле кошулуп кетем Айбелдин сөздөрүнө. Эң биринчи ден соолук каалайбыз. Анан эгер балдарыңыздардын ошо келечегине кайдыгер болсоңуздар, эмесине өнүктүрүүгө биринчиден азыр баштасаңыздар жакшы болот. Жашынан баштапчы. Айдай, өзүң сыяктуу курбуларыңа, досторуңа, замандаштарыңа кандай кеп кеңештерди айтат элең? Менталканы үйрөнгүңөр келсе, А-класска келге деп сунуштайм. Эң сонун. Сиздердин ушул убактыңыздарда аябай келип, биздин жалпы телекөрүүчүлөргө, анын ичинен ушул өзгөчө баламды жакшы бир келечекте инсан кылайын деген ата-энелерге берген кеп кеңештериңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы ишиңиздерге ийгилик тийбиз. Албетте биздин ушул кичинекей наристелерибизди дүйнөгө дөңгөрөтүп, таанытып жүрө бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи эле ушул баланы жаштайынан багытты берип, багытты туура жолго баштасак, анда сөзсүз түрдө балаңыз заманынын гении болуп тарбияланат экен. Сиздер ЛТР Билим каналынын педагог көрсөтүүсүн түз эфирде көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.